Ну что, едем дальше. Значит, вопростарыңарга көбүнчөсүн жооп бердим дечи. Деп анан айке эмне жашсың дейт, секретиң айтып койчу дейт. Секрет деле жок. Билбейм, мен ошо постоянно бир жерде отура албайм да, постоянно жылып турушум керек. Анан бул японецтер телевизордон постоянно көргөзөт, профилактика здоровья деп. Постоянно суу ичкиле, күнүгө 2 литр суу ичиш керек да. Эми силер жашсыңар, ичпейсиңер да. Пиво ичесиңер, арак ичесиңер. А мен постоянно жанымда бөтөлкө минералка бар, ошону ичип берем да. Привычка. Привычка деген аябай сложная вещь. Привычканы, чтобы выработать, надо силу воли иметь. Чтобы заставить не один раз только пить 2 литра в день, а вот каждый день, каждый год, десятилетиями воду пить. Но что привычка деп коет, ошону хорошая привычка надо выработать. Для этого сила воли нужна. Түшүнөсүңөрбү? Кыйынчылык. Мен эми кыргызча билбейм ошону. Силер тиги аябай кыйын эме переводчиктер эмесиңер, мага түшүндүрүп айтып комментарий жазып койгула. Кыйкыраттым ол өлтүп. Деп ошентип суу ичиш керек. Анан бир байкешке жазыптыр, сен пайдаң барбы жокпу деп. Кызык, мен силерге кандай пайда кылышым керек? Же, например, мен тиги 30 жыл мурун Союздан жумуштан айдап чыкканда мен, например, эч кимден пайда көргөн жокмун, понимаете? Постоянно кызык суроолор келет, мен иногда затрудняюсь ответить да. Сенден кайсындай пайда бар деп. Менден силерге пайда жок, эмне кыласыңар? Мен пайда мына буякта. Мен тиги иштеп налог төлөйм, ошол пайда. Бул жактын тиги технологиясын, преимуществоларын, сонун эмелерин алам, ошол мага пайда. Мен буларга пайда тийгизсем налог төлөйм, булардан болсо мен полезный вещтерди алып, булардан да мен пайда көрөм. А вот балдар жазат экен тиктоктон, сен кандай пайдаң бар деп. Менден пайда жок. Мен силер, наверное, я так понял, ошол пайда деген силерди чакырыш керек экен да Япониягачы. Силер тил билбейсиңер, образованияңар жок, эчтеке билбейсиңер. Мына бияка келип дырылдап туруп алды, мынакей көрдүңөрбү, мотоцикл. Мынакей тиги бир кино бар эле, тиги эме Нирычы деген бир, анан терезесин ачып туруп тиги проводдорун жулуп алат го, ошону. Эми ал Союзубанда тиги адамдар билет да. Ошол анан пайда деп силерди чакырып, же тил билбейсиңер, же окубайсыңар, эчтеке билбейсиңер, силерди алып келип мен биякта багышым керек экен, ошондо силерге пайда тиет экенмин да. Андай болбойт жигиттер, андай деген эме Амасугиру деп коет, япончеде. Японча это чересчур это легкое мышление. Ошондой. Да, мен пенсионердин аяктагы пайда. Ачык эле айтайын. Бияка магазинге кирип дөңгөлөктөр тарткам десем, баке дешевый экен дейт. Да, дешевый, но муну контейнерге грузить этип алып барып растаможка кылганча эле бул 2-3 эсе өсүп кетет, анан кымбат болуп кетет. Так что арзан деп ойлогула. Мына карагылачы, му Nissan'ды, электрический Nissan'ды көбөйүп кетти, электрический машина бизде.
Мына экинчи ташка түштүм. Бүгүн 1 март каралачы кандай. Бактар өсөт. Эме деп коет. Сузуки деп коет. Ошонун эми ошонун птицасы учуп, элдин баары чүчү көрүп, көздөрү кытышып, аллергия деп коет, японча кафуйшо деп коет. Ошол башталды биздечи. Деп тияк жак Киото. Анан бул биринчи трасса, биринчи жол. Бул деген Осака менен соединяться этти. Бул түшөлү. Кичине майда чүйдөн тартып, майда чүйдөн айтып силерге. Биринчи этажга бар. Электронный магазин бар тура, Яман деп. Мен бааны бир жол келгем бuyakачы. Келип тияктан бир эме TikTokко бир видео жазгам, андан бери 1 ай өтүп кетти го. Значит, байке кыргызча сүйлөйсүңбү дейт. Кыргызча сүйлөйм балдар. Мен өзүм городской балам. Мен советский образование алган кишимен, анан Советский Союз жоолгондо, анан Японияга кетип калдым. Ошон үчүн советский русский язык менен эле калып калдым да. Кыргызский язык в школе нам не преподавали. Кыргызский язык, грамматика вообще хромает меники. Мен тиги балдар жазып атат комментарийде. Байке орусча жооп берет экенсиң деп. Кыргызча жаза албайт экенмин. Кыргызча жазсам бүт баары аткарып атышат байке. Грамматикаң оңдо депчи. Ошон үчүн колуман келишенче мен ответ жазып атам силерге. Кандай туурабы, туура эмеспи? Эми силер экспертсиңер. Силер тиги эмелерсиңер, прокурорсуңар. Так что ошо силер замечание кылып, замечание жасап жүрө бергиле. От этого мне не холодно, не жарко дегендейчи. Анан маска кийдим. Маска кийбесем. Мына бүгүн 1 март. 15 мартта масканы снимать этебиз. Но япончкалар мындай мынтип айтып атышат, что лучше в маске ходить, потому что губы не надо красить, анан бетти агартпаш керек, анан неметпеш керек, анан мынтип койсо тиги, мынтип койсо эме тиги паранжа кийгендей көздөрү аябай, көздөрүн эле боеп коюшпайт, анан көздөрү аябай жылтырап турат экен да. Анан аябай красивый болуп калат экен да. Анан ошого көнүп алышыппылар. Биз что-то чечкибиз келбейт атат масканы дейт. Бул эме Инстаграмга бул жерде көрдүңөрбү? Мынтип отурасың, анан мынтип Инстаграмда чөсүңөр да, көрдүңөрбү? Аябай сонун жасап коюшкан да, мынтипчи. Мынтип көрдүңөрбү? Сон жака отурасыңар. Эми тиги ладно, ичине кирейин, анан продолжим. Мынакей көрдүңөрбү? Тиги постоянно айтам го. 8 апрелде окуу башталат, азыр каникул. Бир айчы. Балдардыкы, школьниктердики с 1 по 12 класс. Азыр каникул. Но 12-чинен бүткөн балдар эми жаңы жылдын астында экзамен, тестирование беришти жа. ЭГО деп коебу, эмне деп коет? Тестирование өтүшүп уже алар уже кайсы университетке өтөрүн билишет да. Государственныйбы же частныйга уже известно. Каралат мынакей. Жаңы фашион деп коет бар. Сон каралат. Тиги кызыл десең кызыл, тияга жашыл десең жашыл. Весна деген канжи. Анан магазиндерде жакшы эме. Ар кайсы префектуралардын, областтары келип монтип өзлөрүнүн татуу саттууларын алып келип анан уштап келип сатышат, например. Бирок жакка бара албайт деп көбүнчөлөрчү. Булар болсо мынтип алып келишип сатышат. Например, соленый огурецтерди монтип
соленый сатышат. Корень, сорень, чөп, огурецтер, пияз эме, морковка менен аралаштырып. Тили рамен, мол эме. Сова деп коет, гречневый лапшалар көрүнөр, зеленый чай кошулган. Соустар менен, ну, гречка бит. Чистый настоящий гречкадан булат. Лапша жасап турган, тиги соустарын куюп коет. Жайында ошону тиги малып туруп эле. Ну, сууга бир сыра кайнатып, бышырып алып турган. Салып жей беришет. Биякта тиги зимний, осенний вештер скидка башталып көрүнөт. Самый знаменитый киткаттар деп. Киткат деп коет бул. Китту катту, значит, эме биз утабыз деген сөз да. Биз утабыз деген анан эмне гана жок да. Тим эле булардын азыркы туристтер келишип бүт ушу японский эме конфеттерди скупайт кадимкидей элечи. Өлө сонун дейт, японский шоколаддар 100% да. Оказывается, тиги заграницаларда эме аралаштырып жасайт экен да. Чистый жасабайт экен. Булар болсо качествосы өлү да, 100%. Көрдүңөрбү, мынтип ани менен херовелко депчи, ай дозо деп. И то ошондо дагы 43% офкуга чыкты, карагылачы. Шоколад, amo potato chipстер карагылачы. Түрлүү прям. Деп мага экинчи этажга кереги жок, мен тет жакка барыш керек. Магазин. Пиясты мен силерге көргөзгөм. Бир морковкаңар 52 цент. Бир пиясыңар 52 цент. Штучный сатылат да, капуста канча экен? $1 70 цент экен. Клубника. Бир клубникаңар $5 38 цент. Деп жака текшерсе болот кадимкидечи. Веси жок экен. Кантип билет весин? Веси бар экен. Текшерсе болот. Эми бир сыра бул YouTube'га салам. Алмалардын $1 60 центтен алмалар эми биздин апортко окшогон эме, тиги Исыкульский апортко, бирок өлө сочный да. Өлө сладкий, карагылачы, 3 вид. Помидорлор, пиястар, веткалар, чиркин го тимеле. Так, байке эмне жумуш жасайсың дейт. Пенсиядамын. Анда бүт барып сурайт экен, пенсия качан чыктыңар, каяктан чыктыңар? Пенсия деген мен Советский Союздан чыктым. Бул тофу деп коет. Тофу билесиңерби? Бул сердеде бар болуш керек. Өлө сонун соус менен чылап эле жей бересиң, жа бобовый тесто деп коет. Тиги пенсияга өзүмдү чыгарып койдум, потому что мен 35 жашта Японияга келип 28 жыл иштеп, пенсиямды өзүмдү заработал, аябай жанталашып түн күн бою иштеп. Так что Союз убагындагы пенсионер деп койгула. А Кыргызстандын пенсиясын мен по старости 65ке чыкканда барып оформлять этем. Ошондо 5000 сом алам. Ошондо мактанам да силерге. Көргөзүп, ай мынакей пенсия алдым депчи. Мына сонунда тамакта карагачы. Өлө сонун жашашат да прям. Всего лишь эме $7, $8 алам. Зато өлө сонун. Балыктар көрүнөрбү? Жок.
ошол мындай магазинди карап айтып берсиңер. Голубцы көргөзсөңчү, мына бир голубцы могу пакет деген 9. О, дешевый экен, каралачы. Голубцылар настоящий. Ну, эми говядинаны салганда деп пенсия, значит, айтты. Анан дагы кайсы суроолор? Иштебейм, пенсионермин, кыргызча көп сүйлөй албайм. В основном японский менен, потому что Японияда жашап, Япониянын закондорун, Япониянын немелерин соблюдать керек. Поэтому любой тиги за границага барган балдар билет болуш керек. За границага барганда мен дагы заграничный ойлонот, ошол жакта жашаган кишилер менен кошо. Ошо за границанын стили менен жашайсың да. Америка болсо американский стиль, Германия болсо германский стиль, а вот Япония болсо японский стиль. А могул дагы сонун беш карагылачы. Тиги жареный бекон деп коет. Муну тиги фанатик балдар, жаш балдар көп экен, байке кармаба, бул деген халал эмес, чочко деген бул арам болот депчи. Бир келесі болор экенсиңер, окугула. Ал бир эле эме менен бүтпөйт да. Айран албайм, айранды ат баштан айран уютуп алып келип, уютуп ичебиз. Көчөдө иштим, күнүгө ичебиз. Мен тиги аялымды сурай беришет экен, японкабы деп. Японка, Адбашинский, Нарынский японка. Эмнеси айырмасы? Булардан эмне айырма экен? Бөлө-бөлө тамактар жасайт, лагман жасайт, плов жасайт, манты жасайт, пельмень жасайт. Эми беш бармак жасайбыз, эми түрлүү эмелер жасап жейбиз. Менин любимый тиги нандарым бар, 5те барып нан алам го. Ошол да. Дагы эмне? Эми бүт кечке эле сурай, дагы тиги сураган эмелер Кыргызстанга качан келесиңер дейт. Корона болуп бара албай калдык. Корона болупчу. Силер вообще мировой новости окубайсыңарбы? Корона болуп билеттер кымбаттап. Мурун $1200 туда-обратно барган билетим азыр $3000 чыгып кетти. Элестетип көргүлөчү, 2 киши Кыргызстанга барып келгенге $6000 коротуш керек. Ошондой акчаңар барбы силерде? Анан кечке эле сурай бербегилечи. Байке Кыргызстанга качан келесиң, анан неметесиң депчи. Так, кеттик экинчи ташка. Экинчи таш. Не дейт бул? Локост дейт. Бул тиги кемпинг эме. Палатканы алып алып, мына бүт карагылачы. Чиркин, тиги биякта тиги посудаларды алып келесиң. Анан тиги бирөө сурады эле. Мындай кожаный перчатканы кийесиң. Анан бир жерге отурасың, мына минтипчи. Минтип отуруп алып, анан бияка от үйгүсүп, анан бирдемени жарып этип, кофени бияка коюп алып, бияка лампочкаңды сайып алып, тиги отурат экенсиң да, жыргап, эс алыпчы, көлдүн жээгинде. Эле тигине көргөзүп атып көрдүңөр телевизордо. Тиги тамак жасап. Мындай свет жакпаса, кичкей да бар экен көрдүңөрбү? Отуруп алып, спальный мешок менен кровати да бар экен. Эле карагылачы. Ичине киресиң, жатасың, жыргапчы. Кичкей балдардыкындай да бар. Эмне гана жок, бүт сонун жасашат да, прям көзү зыркыят демеле, зору. Бияк болсо тиги көрүнөр, атасы кичкей эмесин эстеп алып, балдардын кийимдерин карагылачы. 50% скидка дейт. Мындай кичкей кепкенедей кофталар. Пай, мындай чыбаркы чымдар, джинсы кичкей балдарга. 80 сантиметр дейт. Тиги тандап атат уже. Мен ойлочу элем, балдар төрөлгөндө мындай кийимдер вообще жок болчу, карагачы, кнопка менен, заклепкалар менен. 90 сантиметр дейт.
Бияк жагы той раз, бул знаменитый той раз эме оюнчуктар балдардын. Силерде да бар болуш керек. Бул болсо эме марттын эме кыздардын мана эмеси майрамы мынакей. Мындай куклаларды эме коюп чыгышат да, көрдүңөрбү? Император менен императрицалардын. Көрдүңөрбү? Тиги майда болсо балдардын майрамы кой деп коет аларды, тиги карп. Мындай карптарды илишет эркек балдар болгондо. Көрдүңөрбү? Мынтип илип коюшат. Чыгалы. Детский отдел турбайбы? Сонунда прям кичке балдардын тим эле шымдарын көрсөң. Ай. Шымдын түрлөрү, размерлери каралачы. Цветтерди каралачы кандай. Аябай мягкий тондар деп коет. Оюнчуктар. Деп ойнап атышат. Мамашылар көрүнөбү, балдарын ойнатышып. Эшикте самал. Бул болсо Аоки деген большой размер эме магазин экен. Бул болсо бияк болсо тамак жеген зонада, көрүнөт, түрлүү тамактар. Японецтер жакшы көргөн тамактардын ресторандары. Бияка алып келип отуруп алып жесеңер болот, көрүнөбү? Свободно. Анан мусорду бияка алып келип таштайсыңар. Пластик сууну бияка төгөсүңөр. Бул болсо барып столду бул тряпка менен сүрөсүңөр. Бул болсо стаканчик. Бесплатно бияка суу бар мынакей. Деп суу ичкенден кийин моеругоми деп коет, көрүн, кагазды жазып жатат. Бияка таштайсыңар. Бияк болсо пластик трубочкалар, пластик деп жазып турат. Деп анан бияктан колуңарды жууп койсоңор болот. Бияктан самын чыгат. Самын чыгат. Колуңарды жуйсуңар. Пиширде дейт. Жатка деди. Бул болсо кичке балдардыкы, көрүнөбү? Тиги чоңдордуку, бияк кичке балдардыкы. Сонунда мына абетке бүт элдин баары ушакка келип, мына блинчиктерден сонун прям түрлүү эмелерди $6, $5 алып, клубника менен алып жесе болот. Экөөбүз каникул, биякта тиги мистер Дональдс деп коет, биздин эме борсокко окшогон, куймактарга окшогон эмени түрлүү шоколадтар менен аралаштырып сатышат. Бияк эмне экен? Бияк знаменитый такояки деп коет. Тигинтип жарит этип жасашат, карап турбасың. Тигинтип жарит этип майга. Ичинде тиги осьминоктор бар да. Ошол бизди Кансай деп коет. Биз жакта аябай эми известный, бүт баары жакшы көрөт, мен да жакшы көрөм. Мен бүгүн абетке эме плов бар, поэтому мындай көп кызыкпайбыз. Көрүнөт, тиякта. Тигинтип алтып жешет. Деп бул болсо японский кайтен суши деп коет. Тиги тарелкалар айланыпчы. Киши көп экен, көрүнөр. Тарелкалар айланып, мындай тарелкада мындай тамак жешет да, балыктарды. Свежий. Чисто японский дизайн экен. Эми бир күнү киргенде тартам да, тинеки айланып атат жакта. Так, ладно, кеттик. Магазин, сумкалардын магазини. Бит кожа дейт. Ай, моуну карагылачы ай.
эмне деген оюнчук. Тим эле бала уктап жаткансып. Булардын баары тим эле европейский вещь. Осы сүрөт фотостудия кирип монтип кимоно кийип, чистый кимоно кийип, көрүнөбү? Красивый кимоно, сүрөткө түшөт. Балдар дейін салып алып өзінше ойнатышып. Бияқчы бұл телефонный компания. Бияқта Японияда эме телефон iPhone 14 Plus дейт. Контракт 2 жылга контракт заключать етіш керек. Көрдүңөрбү? Докомо, Эйо, Софтбанку деп. Зависит от этого, от еще какой планданчы. 0, 3 гигабайт, 20, 150 гигабайт качайын. Де анан эметип 24 айга эметип биртөө эле кетет. Ай сайын $80 төлөйсүңөр. 70, 60, 80 доллардан. Бул кеттик. Жок үстүнө чыгайын. Стоянкага. Балдардын кийими көп аябай. Мурун чоңдордун кийими, эркектердин кийими, аялдардын кийими эле азыр бүт балдарга процветает бизнесчи. Ну что, едем дальше. Значит, вопростарыңарга көбүнчөсүн жооп бердим дечи. Айке эмне жашсың дейт, секретин айтып койчу дейт. Секрет деле жок. Билбейм, мен ошо постоянно бир жерде отура албайм да, постоянно жылып турушум керек. Анан бул японецтер телевизордон постоянно көргөзөт, профилактика здоровья деп. Постоянно суу ичкиле, күнүгө 2 литр суу ичиш керек да. Эми силер жашсыңар, ичпейсиңер да. Пиво ичесиңер, арак ичесиңер. А мен постоянно жанында бөтөлкө минералка бар, ошону ичип берем да. Привычка. Привычка деген аябай сложная вещь. Привычканы, чтобы выработать, надо силу воли иметь. Чтобы заставить не один раз только пить 2 литра в день, а вот каждый день, каждый год, десятилетиями воду пить. Но что привычка деп коет, ошону хорошая привычка надо выработать. Для этого сила воли нужна. Түшүнөсүңөрбү? Кыйынчылык. Мен эми кыргызча билбейм ошону. Силер тиги аябай кыйын эме переводчиктер эмесиңер, мага түшүндүрүп айтып комментарий жазып койгула. Кыйкыраттым ол өлүп алып. Ошентип суу ичиш керек. Анан бир байкешке жазыптыр. Сен пайдаң барбы, жокпу деп. Кызык, мен силерге кандай пайда кылышым керек? Же, например, мен тиги 30 жыл мурун Союздан жумуштан айдап чыкканда мен, например, эч кимден пайда көргөн жокмун, понимаете? Постоянно кызык суроолор келет, мен иногда затрудняюсь ответить да. Сенден кайсындай пайда бар деп. Менден силерге пайда жок, эмне кыласыңар? Мен пайда мына буякта. Мен тиги иштеп налог төлөйм, ошол пайда. Бул жактын тиги технологиясын, преимуществоларын,
сонун эмелерин алам. Ошол мага пайда. Мен буларга пайда тийгизсем налог төлөйм, булардан болсо мен полезный вещтерди алып, булардан да мен пайда көрөм. А вот балдар жазат экен ТикТоктон, сен кандай пайдаң бар деп. Менден пайда жок. Мен силер, наверное, я так понял, ошол пайда деген силерди чакырыш керек экен да Япониягачы. Силер тил билбейсиңер, образованияңар жок, эчтеке билбейсиңер. Мына бияка келип дырылдап туруп алды, мынакей көрүңөр, мотоцикл. Мынакей тиги бир кино бар эле, тиги эме Нирычи деген бир, анын терезесин ачып туруп тиги проводдорун жудуп алат го, ошону эми ал Сайсуанда тиги адамдар билет да. Ошол анан пайда деп силерди чакырып, же тил билбейсиңер, же окубайсыңар, эчтеке билбейсиңер, силерди алып келип мен биякта багышым керек экен, ошондо силерге пайда тиет экенмин да. Андай болбойт жигиттер, андай деген эме Амасугиру деп коет япончеде. Японча это чересчур это легкое мышление. Ошондой. Да, мен пенсионердин аяктагы пайда. Ачык эле айтайын. Бияка магазинге кирип дөңгөлөктөр тарткам десем, баке дешевый экен дейт. Да, дешевый, но муну контейнерге грузить этип алып барып растаможка кылганча эле бул 2-3 эсе өсүп кетет, анан кымбат болуп кетет. Так что арзан деп ойлоп алам. Мына карагылычы, мына Nissan'ды, электрический Nissan'ды көбөйүп кетти, электрический машина бизде. Bir братчика кладбищени салган да. Ана кладбищени салсам сурап атпай, байке кызыл гранит канча турду экен, кымбатпы дейт. Конечно, кымбат. Гранит деген неме таш да. Японияда тем более за работу сервис аябай кымбат алышат. Аябай кымбат келет да. Бирөө жазыптыр, печатайт деген. Кыргызстанды сагындыңбы байке дейт. Конечно, сагындым. Кыргызстанды, үйдү, ат башы, нарын, жашаган турган жеримди. Тиги бул өмүр деген кызык экен да. Жаш кезиңде ойлонбойт экенсиң, жүрө берет экенсиң, эчтекени сагынбайсың, эчтекени эметпейсиң. А мындай 60-тан ашканда бул японецтер айтат экен, тиги биз тиги кичке бала окшоп тигини сагынасың, буну сагынасың, баргың келет, жегиң келет депчи. Мен да ошондой болуп калыптырмын. Нарынга барып, төрөлүп өскөн жерди көргүм келет, ойногум келет, ошондой да. Анан дагы кандай? Нарынданмын дейт. Нарындын кайсы жагынан болосуң дейт. Нарында Пес деген бар дейт, тиги нарын суу жакта. Пес, тиги Красноармейский көчөнүн ылдый жакта жашачыбыз. Нарын сууга барып түшчүбүз, нарын сууда балык кармачыбыз. Вот, анан Чкаловка чейин басып барып, базардан өтүп Чкаловка школго барчымын. Бар билет. Байке, саламатсызбы, сонун адам экенсиз дейт. Ну, рахмат. Байке, кыргызча сүйлөй бериңиз дейт. Мен кыргызча сүйлөйм, японча сүйлөйм, орусча сүйлөйм. Стараюсь разговаривать на всех языках, которые я могу. И на английском, и на японском. Анан тиги субараши деген, это отличный деген сөз да. Минасанды уже үйрөттүм. Каваи дегенди үйрөттүм. Мынакей бул машина сакурада көбөйүп кетти, көчө тиги салып. Воскресеньеда нанга барганда бул сакураны тарткам, обзор кылып. Салып койсом бүт бары. Байке, электрический машинени көргөзчү деген, салсам эчким көрбөйт. Что-то кызык ай. Куба деген бала жазып атат, байке, сол колго такпайсыңбы деп. Мен тиги оң колго көнүп алыптырмын, саатты таңганы. Поэтому оң колду тагынып жүрөм. Почему-то у меня привычка на правой руке носить.
деп Сапар байке намаз окуйсуң дейт. Намаз некогда читать, бул кечке эртеден кечке чейин иштеп жүрүп некогда читать. Эми бир 80ге чыкканда, анан 90га чыкканда тиги окуп баштайбыз да, аны переживать этпегиле. Так, бир орто прахы дейт. Кошуналарга кирип чыгып кыргыздарга окшоп чай ичесиңер дейт. Биякта андай культура жок. Например, бир кишиге жолугам десеңер, бир ай мурун звонить этип, анын планын, скеджуру эме расписаниясын билип, анан вообще кайсы вопрос менен анан тиги уточнять этип, звонить этип барбасаңар, мындай жөн эле киргенге болбойт. Андай культура жок. Гулина деген сурап атат: ваша жена японка или киргизка деп. Моя жена японская, киргизская, из Нарына. Көптөн бери байкасам, бөтөн чыгып жүргөн машиналар деле жок. Асфальт таптаза. Бизде Бишкекте машиналар көбү башы айланат дейт. Эми Бишкекте деле мен ноябрда бардым, көрдүм, видео тарткам, салгам. Так, Галина пишет кайра: большая разница, поэтому уехали в Японию дейт. Из-за безвыходности в 95 году жумуш жок, айла жок, акча жок, эмнелерин билбей, ой, за граница кетейин, балдарга балдарды окутайын деп, анан ушу за граница Японияга кетип калганбыз. Андан мурун аялымды заявление, анкета таап, 1 жыл мурун 94 жылы Японияга жибергем. Анан 2 баламды ээрчитип алып, өзүм дагы Японияга келгем. Мен аны YouTube'da менин жолум Жапонияга деген YouTube мен бүт барын айтып бергем силерге. Ошакты Япониянын эмесине YouTube'га кирип көрсөңөр болот. Бүт бары четко бүт барын айтып бердим. Если кому интересно, заходите, смотрите. Так, ассалам. Якузалар барбы дейт. Якузалар бар, мурун мен якузалар менен 6 жыл иштегем. Аны эми ал убакта iPhone жок болчу, YouTube жок болчу, TikTok жок болчу. Анын баарын мен эми азыр барып кайра тартып сала албайм да. Эми ойлонгула да, кичине кечирип койгула. Болбойт андай. Азыр Якузанын деген тиги YouTube'де кинолору бар. Ошону ачып көрсөңөр болот. Бирөө жазыптыр, Канат деген: Кыргызстанга обратно качан келесиңер деп. Барабыз эми, өлөрдү барам да. Переживать этпегиле. Пока жашагым келип атат. Араң эле 28ге толдум. Бүт барын көргүм келип атат. Бирөө жазды 28ге чыгып 5 балалы болдум депчи. Вот ошол. Ден соолук, үзү өмүр сизге рахмат. Айыл жерлери кандай болот экен деп. Айылдын баарын тиги YouTube'га салгам. Бүт барын ошактан кирип көрсөңөр болот. Салам, түшүнбөй калдым, азым бетмен бет келген машина оң жагынан өтүп кетти го дейт. Ошондой бизде узкий жолдор да. Так, 10 руль, 10 жак менен айдайбы дейт. Да, биякта Японияда 10 руль, эми Англия менен Япония 10 руль. Ошон үчүн правый руль деп атпайбы? Ну ладно, ребята, едем дальше дегендей. Бул болсо көпүрө көчө салгам, менчи бул көпүрөнү бүт тартып, анан байке тиги калпак кийип жүргөндө бирөө бирдеме дейт. Эчке дебейт биякта. Эчким эчке дебейт. Биякта свобода слова деп коет. Мынакей развилка көрдүңөр. Тиги байкуш тиги велосипедти алып үстүнө кетип бартат. Бүгүн 17 градус, карагылачы, күн ысып атат. 1 март болду. 17 градус. Ну, почти бүт эле вопростарга айтып бердим. Эми, может быть, YouTube'га салам, ошактан көрүп, анан YouTube'ден да продолжение болсо айтып берем да. Ата канча жаш эмне деп. Тияк пробка экен, бияк менен айдап кетеличи. Эми тиги аялыңыз эме депчи, японка же кыргызбы дегендей, японская, кыргызка дегендей эме сүт ала кел деп айткам. Сүт жок калды, ошо сүт ала кетейин магазинге келип. Ушундай жашоо. Анан как-нибудь продолжениесин айтып берем.
Кыргызстандан учканчы Красноярскиге чейин учуп барып токтоп калдымбы ютубдечи. Ошо Красноярскиге учуп келип эки бала менен анан самолет дозаправка деп 134 жанакы Ту-134 советскийчи. Анан бизди самолеттон 45 кишини түшүрүп Красноярский аэропортко киргизип, ошондо суук деген аябай минус 40 болуш керек. Мен болсо 4 жаш анан 5 жаш тиги балдарым менен, эки балам менен, кореянкада эки баласы менен бизди чыгарган жок самолеттончу. Түшүрбөй самолетту биз где-то 2 сааттай отурдук самолеттин ичинде, пока дозаправка болгончо. Анан тиги самолетко кореецтер Алматинский, Казакстандан учкам да. Тиги продолжениесин айтып атпайм. Казакстандан учуп Красноярскке келген. Красноярскиден анан Кореяга учуп бардык. Деген Кимпо деген аэропортко. Анда мурун Кимпо деген международный аэропорт болчу да. Все международный рейстерди ошол жака принимать этчи. Анан Кимпого учуп келип, тиги после Манаса Кимпону көрүп, оозум ачылып, таң калып, ушундай да болобу депчи. Өлө сонун аэропорт экен да. Бул байкуштар каникулга чыгып алып жалдаңдашып көрдүңөрбү? Правила соблюдать этишпейт ушинтип. Анан Кимподон чыгып, тиги анда деген интернет жок, mail, Gmail жок, электронный почта, адреси жок. Звонить этип обычный эле жана карточканы телефонный будкага салып, бир челноктор менен сүйлөшкөм. Депчи, билетти Кореядан сатып аласың деп. Анан Кореядан кагазга ким дегенди жазып алып, анан ошол жерден издеп жүрөм. Ким деген ким депчи. Бүт кореецтердин баарын орусча, англисче айдачы кыбырабай тиги. Көткө түшкөн битке окшоп күлкүлдөбөй деп кайненем айтчу эле, мынакей көрдүңөрбү? Неохота стоять здесь, завершим красный. Камералар жок бизде, тиги Кыргызстандачы, Бишкекте. Ар кайсында камералар жок. Анан ким дегенди таап $350 билет алып, үчөөбүз, эки бала анан анан Кансай аэропортко учуп келип, искусственный земляга салынган аэропортко учуп келип, сказка тимеле. Маяка кириш керек, маякачы. Стоянка бар, ошол жака коеюн. Биякты бүт баары билбейт. Бул менин район болгон үчүн биякты аябай жакшы билем да. Биякта стоянка бар. Деп анан Кореяме Кансай аэропортко учуп келип, аялым биякта Киото университетте окучу, стажировкада, аспирантурада. Анан ошол келип тосуп алмак. Оказывается, 1 саат кечигип келиптир, а биз болсо балдар менен, эки балам тележкаларды сүйрөп алып, ары бери учуртуп жылгап түшөт, каткырышып. Мен болсо тиги стойкага барып алып англисче, please, тиги Кыргызстандан келдим, please депчи. Объявите мою жену, найдите депчи. Ошентип анан 2 сааттан кийин жолугуп, сказка. Анын баарын тиги ютубке жазганда болгон. Могу жерде лежачий полицейскийлерди көрдүңөрбү? Тиги Кыргызстанда кара болот го, биякта лежачий полицейскийлер монтип пластиковый кылып коюшат. Бияка коеюн, тияка койсоң тиги охранниктер чуркап келип кагаз чаптап коюшат. Здесь ставить нельзя. Ну ладно, давайте. Потом как-нибудь продолжу. Время еще много. Жеңер телефон чалып станцияга келдик. Тосуп алчу дейт, жумуштан келатат. Полени көргөсөйм, полени карагалачы. Асфальт салып коюшкан, карагалачы. Анан, конечно, аякта грязь. Таптаза. Бияк поле, тияк поле. Асфальтированный жол. Тимеле жыпылдайт. Булар недавно келишти, үй бузган компания. Чаң тополоң. Ну, скоро, наверное, тигилер жаловаться. Велосипедисттер көрдүңөрбү? Тиги корккондон азыр. Акырын этпесе, буларды сүзүп алсаң жаман. Штраф төлөйсүң, анан булар больницага жатып калса, больничныйларын төлөйсүң, анан дарысын төлөйсүң.
Анан булар айыкканча 3 жылбы 10 жылбы 30 жылбы бүт төлөйсүң да. Медицинский страховканын акчасы менен бүт баарын төлөп бересиң. Ошон үчүн жалжаңдап калжаңдап айдабайсың. Четко айдаш керек. Бүт правиланын баарын соблюдать этип. Каждый нарушение акча. Любой эмени нарушениянын акча менен согот деп коюңуздар. Ошон үчүн дисциплинада жесткий и порядок везде. Деп азыр бияка солго бурулам. Деп машинаны өткөзүп. Тиги машина менен машина сүзүп алса эчтеке болбойт, аны өзүң акча төлөп жасап аласың дечи. Но вот самый страшный киши сүзгөн да, кишини сүзсөң не дай бог. Так. Тияк 17 градус болчу, эми биякты көргөсөйүн. Булар көрүнөр, бурулабыз деп. 18 градус ай. 18 градус. Эми разилка дейт, будьте осторожны, будьте внимательны дейт, потому что көрүнөр бияка солго кетет, тияка оңго кетет. Оңго, солго, а бияк түз. Поэтому. Ладно, жигиттер, давайте. Асфальт жолду көргөсөйүн деп эле тарта калбадымбы? Ушундаймын мен, эмне аласың эми? Стараюсь больше вам показать, больше рассказать. Хочется и это показать, хочется и то показать, хочется и все рассказать. Ошон үчүн я перепрыгиваю, бир историяга. Ну, главное суть-то, правильно? Айтып берип атам да. Унчукпай отурган жокмун, көкпет болупчу. Ладно, давайте.